Салам алейкум YouTube баракчасынын катталуучулары, Кудай буйрса бүгүн дагы жакшы бир интервьюну алуунун астында турабыз. 32 жашка келдиңиз. Ушул жашка келгичекти эмнелерди түшүндүңүз? Жашоодон кандай сабак алдыңыз? Саламатсыздарбы? Эми мындайча айтканда, бул жашоо өзү эле көп. Ар бир күнүң сабак экен да, мындайча айтканда, ар бир күнүңдү жашап өткөндөн кийин кечинде жатып алып анализ эткенсиң да, бүгүнкү күндө эмне мага сабак болду, эмне сабак болгон жок, эмнени үстүндө иштешим керек экен. Жашоо негизи эле күнүмдүк жашоо сабак болуш керек деп ойлойм да. Азан чакырылган ысымыңыз тууралуу айтсаңыз, санжырасы ким тараптан коюлган, мааниси кандай? Атым Мээрим болот. Бул атты чоң апам койгон. Ошо чоң апамдын биринчи небереси болгондуктан, ошо атын мээримдүү болсун, дагы кандай. Көп деле ошо кызыгып сурап аптырмын, мындай. Азыр негизи ошол нерсеге өкүнөм да өзүмчү, чоң апам баа өтүп кеткенине байланыштуу, ошо көп нерсени сурап калсам болмок экен деп ойлой берем да. Ал кезде жаш болуп, апам бирдекелерди айтып берсе, мен апа болдучу деп мындай эме болуп койчумун да. Азыр болсо баа акыл кирип, мындай маданият өскөн сайын мындай ошонун үстүндө ойлоно баштайт экенсиң да. Негизгисин ошол апам айтып бергенинен ошолорду эле эстеп калдым да. Мээрим эже, айтсаңыз, менин асыл адамым деп кимди айта аласыз? Менин асыл адамым деп албетте энемди айта алам. Өзүм 9 ай көтөрүп, мени ошо түнү менен уктабастан чоңойткон, канчалык деген кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, ошон үчүн мен үчүн асыл адам бул менин мамам болуп эсептелет да. Бул жашоодо эң оор жоготу болуп кайсы нерсени айта аласыз? Эң оор жоготу болуп бул папамдын өтүп кетиши. Анткени толук үй бүлө бул башкача үй бүлө, кандайдыр бир особенно атаң өтүп кетип атса, бул үйдүн чоң асказоосу кулагандай болуп эсептелинет да. Анан ошо папам өтүп кеткенди чоң жоготуу деп эсептейм да. Ал өспүрөм курагымда өткөн. Ошон үчүн бул мен үчүн чоң психологический травма болгон деп айтсам болот да. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Жашоодо окуя андайды эстеп көрсөм, андай учурлар көп эле болот го. Может, башка мен менен болбосо да, башка адамдар менен болсо да, болуп ошол ситуация деп коелу, ошол ситуацияны көрүп, анан ойлойсуң да, Кудай сактады, ошол менин жашоомдо болгон жок деген сыяктуу да. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз, аягы бир көйгөй менен бүткөн учурларды эстете аласызбы? 9 класста мамамды укпастан класссыз болуп тоого барганбыз. Анан ал жерден кичине бир эме болуп кеткен, кырсык болуп кеткен. Бирок ошол кезде өкүнгөм. Азыр аны анализдеп окуучуларыма кээде ошону айтып берем да. Ал мен үчүн чоң сабак болуп, анан ошону окуучуларга практика жүзүндө кылып айта алам да. Кайсы өлкөлөргө баргансыз? Эгер бара элек болсоңуз, бир мүмкүнчүлүк болсо, ушул өлкөнү көрсөм деп кайсыл мамлекетти айта аласыз? Көбүнчө Москвага баргам, Казакстандан Алматы шаарына, Шымкент шаарларына баргам. Негизи мени көбүнчө Африка өлкөсү кызыктырат. Ошо Африкага барып, бир кандайдыр бир биртке болсо да салымымды кошуп, мындай жардамымды бергим келет да. Ошо Бразилия кызыктырат, карнавалы менен болсо керек. Карнавалын мурда бразильский кинолор аябай берилчү эмес беле. Анан ошонусу менен өзүнө тартат да адамдычы. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркы окуган чыгармаңыз тууралуу айта кетсеңиз? Кандай китеп окуудан? Бала кезде мен фантастика көп окучумун. Азыр чынында көп окубайм, бирок эме жумушка байланыштуу гана китептерди окуп каласың, бирок психология аябай кызыктырып атат. Көбүнчө электрондук телефон аркылуу окуйм. Акыркы окуган китебим Белый лилий болду. Финляндия тууралуучу. Биздин мамлекеттин
билим берүү системасын кандай кылганда өзгөртө алабыз деген сыяктуу көп кызыктуу маалымат ала алдым десем болот. Эң биринчи айлык алган учуруңузду эстетсеңиз, жана ошол айлыгыңызды кимге бергенсиз же балким атаңызга же апаңызга белек алып барып бергенсиз? Эң биринчи алган айлыгым бул мектепте иштеп окуп жүргөндө алгам. 2008-жылдары болсо керек. Ал кезде официант болуп иштеп, өзүм 11-класста окуучумун, бирок официант болуп иштеп, күнүнө 500 сомбу ушундай таап, ошого аябай сүйүнгөм да. Ал кезде 500 сом чоң эле акча болуп эсептелинчи, анан мамама бергем. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Учурда досторум аябай көп. Бар, сестренкам деле айтып калат да, мындай любой сферада досторуңуз бар деген сыяктуу да. Анан особо деле мындай критерия деле койбойм. Мага адам менен жеңил болсо, оюмду түшүнө билсе, же экөөбүздүн көз карашыбыз бирдей болсо, бири-бирибизди түшүнсөк, ошол эле маанилүү да. Анан ушак айтпаган ошондой жактары болсо да, сени постоянно проблемаңды айтсаңбы же мындай жөн эле жанына барып отурсаң, сени унчукпастан эле жаныңда отуруп берген адам деле аябай маанилүү деп эсептейм да. Сиздин биз билбеген кемчиликтер же артыкчылыктарыңызды айта кетсеңиз? Кемчиликтер кээде кылгым келбей койсо кылбай коем да. Мындай көңүлүм жок, тартпай атса ошол жака. Артыкчылыгым эрте менен эрте турасыз балким. Жок, азыр балам кичинекей болгондуктан байланыштуу эрте менен эрте деле турган кичине проблема болуп калып атат. Артыкчылыгым, наверное, бат үйрөнөм бир нерсеничи. Ошону карап туруп эле үйрөнүп кеткенге өзүмө ошол сапатымда жагат да. Бир нерсени карап эле же салат болобу, эмне болобу, ошондой бир карап эле мындай кылып жасаса болот экен деп. Эгер оор сыноолор келсе, алгач кимге кайрыласыз жана кимден кеңеш алып турасыз? Биринчи өзүмөн өзүм сурайм да. Бул сыноо келип атса, значит, сен аны көтөрө аласың деген сыяктуу болот да. Бул сыноону Кудай таалам сени көтөрө алат деп берип атат депчи. Анан мен көп деле мемилеримди бөлүшө бербейм. Ички дүйнөмдөгү же сырларымды көп адам менен деле бөлүшө бербейм да. Көбүнчө өзүммүн да. Өзүм менен ойлорумду ошондой чечкенге аракет кылам да. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деген учур болгонбу? Андай учурлар болот. Ооба, андай учурлар жашоодо ар бир адамдын, мен гана жашоомдо болсо да, ар бир адамда деле болот болуш керек деп ойлойм да. Менде болот андай учурлар. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга, балким кыздарга кандай кеңеш бересиз? Эч жерден ордун таппай, бул нерсе убактылуу деп гана айта алам да. Бул нерсе убактылуу, убагы келгенде баары болот. Просто ошол убакытты пережить надо. Өткөрүү иш керек да. Өзүңдү басынтпай, же эме албай, мындай туура нерселерди ойлоп, оюңду оңдоп, жакшы нерселерге гана салсаң, анан ал сыноодон өтүп кетесиң деп ойлойм да. Толук түрдө бактылуу болууңузга азыр эмне жетишпей атат же 100% бактылуумун деп эсептейсизби? Толук түрдө бактылуу деп деле айта албайм, анткени менде шүгүр баары бар. Балдарым, маман дегенде жолдошум бар, жакшы көргөн кайын журтум бар, мамам бар, инилерим бар дегендей бүт нерсеме мен ыраазымын. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп калган бир учурларды эстетсеңиз? Кудайга шүгүр, бирок андай учурлар деле болгон эмес. Анткени бала кезибизден деле биз мындай толук камдуу үй бүлөдө эле өскөнбүз. Ата-энем мен бала кезден эле сода кылып, мындай жокчулукту көргөн жокмун да. Бүт нерсе наоборот, эл жебеген нерсени жеп чоңойду, эл көрбөгөн нерсени көрүп, кийип дегендей да. Так андай деле учурлар болгон жок. Кимдир бирөөгө катуу кыйкырып алгансыз, бир эмоцияга берилип, азыр ошоңузду эстесеңиз, ошол учурда айтпай эле койсом же какпай эле койсом болмок экен деп. Ооба, андай учурлар көп эле болот. Мен өзүмдү көп нерсеге тарбияладым деп айтсам болот да. Мурда прямо эле бетине айтып салчумун да. Мектепте окуп жүргөндө деле, бала кезимде деле, айш аталарыма, айш апаларыма деле мындай прямо айтып алган учурлар болчу да. Анан ата-энем айтчу, эмнеге антип айтып салдың деп. Бирок кийин кому-то ал мындай
туура учурда колдонсоң болот экен да, мындай эмоцияга алдырып айтып алсаң эме болуп калат экен, чынында эле оп болупчу. Бир күндүк планыңызды айта кетсеңиз кандай өтөт? Деги эле ушундай мындай мектептен тышкары дем алыш күндөрү ушул адам менен жолугуп бир темада сүйлөшсөм алга кеткен убактым мындай берекелүү болот деп. Көбүнчөсү азыр балам кичинекей болгондуктан байланыштуу, мындай эмемди пландап коюш да кичине оор болуп калат да. Анткени планировать этсең балаң башкачараак болуп калган, башкача ситуацияны создавать эткен да, ал баламдын эмесине, графигине ий келишпөө керек болуп калып атат да. Анан кээде бар курбу кыздарым, аларга жолугуп, анан өзүңдү мындай көп нерселерден кандай десем рахаттанып, анан өзүңө плюстарды чыгарып келген учурлар болот да. Обычный даже маникюрга барсаң деле, маникюр кылган кыз дагы менин курбу кызым болот. Ал экөөбүз 2 саат сүйлөшүп отуруп, бири-бирибизди көп нерсеге тарбиялап кетебиз да. Сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Көп нерселер. Андай учурларды деле азыр ойлогонго аракет кылам. Анткени айтып кетпедимби, с возрастом көп нерсени эме болот экенсиң депчи. Мурда ойлонуп эле, анан нерв болуп, ошого кечке ойлонуп, анан чөгүп эмете берчимин да. Азыр болсо аны ойлогонго аракет кылам. Ойлоп кетсем дагы кайра айтам да, мээрим сен эмнеге аны ойлоп атасың, оюңдочу деген сыяктуу. Анткени мен өзүм кайненем да аябай акылдуу адам. Анан ошо кайненемен да көп нерселерди мындай үйрөндүм десем болот да. Көп нерселерди апамдын аябай сабырдуулугун, эмоцияга алдырбаган нерселерин ошо апаман да сыртынан карап ошо апамдын эмелерин алам да, качестволорунчу. Айтсаңыз, адам эмнеден чарчайт? Көп жумуш кылууданбы, же билим алууданбы, же кайталанма жашоодонбу? Көбүнчө кайталанма жашоодон чарчайт го. Көп жумуш кылганда деле аны бир 5-10 минутта мындай жөн эле отуруп койсоң эле эс алып каласың да. Билим алуудан деле, андан деле бертке ойлобой башка нерсени, позитивдүү нерсени кылсаң, андан деле эс алып каласың. Кайталанган жашоо көп адамдарды мындай капалантып, анан чөктүрөт го деп ойлойм да. Жүрөк кайсыл учурда эс алат жана кайсыл абалда тынч болот сиздики? Меникиби? Менде баары жакшы болгондо тынч болот. Мисалы, балаң ооруп атса, ал балаң кайра жакшынакай болуп мурдагыдай образына же состояниясына деп коет го, келип калса, ошол учурда жүрөгүң тынч болуп калат да. Эне катары айтып атам да. Сиз үчүн өлүм эмне жана ошо өлүмдөн коркосузбу? Өлүмдөн коркосуң, конечно. Бирок өлүм баарыбызга берилген да. Билбейсиң да кайсы маалда келет, кайсы учурда болуп кетет. Корккон, может, мен бирдекени планировать этип же эме алып койсом, балким бирөөгө жардам берем деп коюп, анан ошол өлүм келип калса, анан ошону кыла албай калган нерсе эме болуп калыш болуш керек да, коркунучтуу же кандай десем. Өкүндүрүп коет болуш керек дегеним да. Мектепте жүрүп каласыз, жанагындай иштериңиз менен алек болосуз. Ошол жумуштун айынан үй бүлөңүзгө, ата энеңизге, деги эле айылдагы жамандык жакшылыкка катышпай калган учурлар көп болобу? Жок, андай деле көп болбойт. Аракет эми азыр адамдар иштеген адамдарды түшүнүп деле калышпадыбы? Ал адам иштейт деген сыяктуучу. Анан колуман келсе, может, суранып, барганга аракет кылам да, мындай нерселергечи. Эртең менен канчада турасыз жана кечинде канчада уктайсыз? Эртең менен 8ден кийин турам. Жумушка бара турган болсо турган күндөрү эрте турабыз. 7де, 7:30 ошондой болуп калат. Кечинде болсо негизи 10го чейин жатканга аракет кылабыз, бирок ар кандай болуп калат да. Кээде эрте жатып каласың, кээде кеч жатып каласың да. Бирок 10:30 уже жатабыз да баарыбыз. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана кандай булактарды көп колдоносуз? Телефонго көп эле убактым кетет. Телефондон көбүнчө мен кызыктуу маалыматтарды алганга аракеттенем. Психологдорду көргөнгө же өзүмө мындай познавательный нерселерди көргөнгө
адиктенем да. И кино болсо дагы на реальных событиях тартылган кинолорду жакшы көрөм да. Ушундай нерсе болуп кеткен турбайбы деп бул мен үчүн дагы өнүгүүгө эме берет да, бир какой-то салым болот да. Интервьюнун астында ошол өзүңүздүн жеке жашооңуз тууралуу сүйлөшүп келгенде ошо атаман эрте ажырап калган дедиңиз. Деги эле арты кайырлуу болсун, бейиштен орун берсин. Деги эле сиздин жашооңузда ата деген ким? Ата деген бул үйдүн бир чоң аскасы. Атанын ролу башка. Мамам деле канча тарбиялап баарыбызды мындай эч нерседен кем кылбас келсе дагы атанын мээрими башкача, атанын кучактоосу башкача. Все равно мужская энергетика деп коет эмеспи? Мужская энергетиканы жөн эле кызым кандайсың деп сиз азыр айтып атсаңыз, мен сизге айтып берип аткандан уже бала кезимде атамдын кучактоолорун эстеп кетип атам да, кандай андан эме алганымдычы, энергия алганымды. Ата аябай чоң да ролу. Атаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча жыл болду азыр? Атамдын дүйнөдөн өткөнүнө 17 жыл болуп калды. 17 жыл болду. Адатта көп аткарган иштери кандай эле? Көп аткарган иштери. Мен атамдын жардам эмесин жакшы көрчүмүн да. Ак мүнөздүгүн, мындай и бардыгына мындай колунан келген жардамын берчү да. Ошол аябай эмеси плюсу чоң эме болчу. Баарына колунан келбесе деле, не болсо деле ошо жардамын аячмайсыз да. Ошол аябай эсимде да. Сиз менен кайсы темаларда көбүрөөк сүйлөшөт эле? Көбүнчө окуум жөнүндө сүйлөшчү. Анткени бизде айтып кетпедимби башында, папам менен мамам сода жаатында иштегендиктен бизде коммерциялык класста окуткан, анан биз көп учурабызды эне экөөбүз мектептен өткөрчүбүз да, эртең 8-ден кечки 5ке чейин почти. Анан көбүнчө ошол келгенде биз кичирээк болгонго ошо көбүнчө окуу жөнүндө эле сүйлөшчү. Балким может эгер папам мынча эрте өтүп кетпегенде, чоңойгондо балким башка темаларда да сүйлөшмөкпүз, бирок ошол учурда мектеп эле тууралуу болчу да. Анан мектепте кандай жагып атабы деген сыяктуу да, ошондой. Сизде атаңыз эмнеде эркелетчү эле? Ошонусун чынымды айтсам эстей албайт экенмин. Атаңыздын алдында аткара албай калган иштериңиз барбы? Атамдын алдында андайлар бала кезимде көп эле кыялданчумун. Атама чоң машина алып берсем деген сыяктуу. Ошолор эле болду го, көбүнчө материалдык жактан го. Азыр атасы тирүүлөргө кандай кеңеш бересиз? Азыр аталары тирүүлөргө айтмакмын. Атаңыздар маңдайыңыздарда баркын билиңиздер дегендей. Кээде элементарно атасы ичип жүргөндөр айтышат го. Атам ичип атат, тигил бул депчи. Анан мен классташ балдарым, кыздарымда деле ошондой учурлар болчу да. Атам ичип атат деген сыяктуу мындай көңүлдөр эме болгончу, бирок айтчумдай зато тирүү да депчи, мындай любой момент эртең болобу, бирүүсү күнү болобу, атаңарды кучактай аласыңар, любой момент барып сүйлөшө аласыңар, ата мен сени жакшы көрөм деп айта аласыңар. Мен болсо кимге айтам деген сыяктуу нерселер болчу да. Азыр сиз ушу интервью берип атып, атакеңизди сагындыңыз, жаныңызда атаңыз болуп калса, эмне деп айтат элеңиз атаңызга? Ата, мен сени сүйөм деп айтмакмын, эң негизгиси. Мен сени эч нерсеге карабай гана сени гана сүйөм депчи, атамды гана. Акча сиз үчүн эмне жана финансылык жактан үйдө кандай нормада алып жүрөсүңөр? Акча мен үчүн бул күнүмдүк жашоого байланыштуу каражат деп айтсак болот. Анан үйдө аракеттенебиз финансылык сапаттуулук менен колдонгонго, бирок ар кандай болуп калат ситуациялар. Негизи подушка безопасности кылып кармаганга аракеттенем, эч кимге айтпай айтам. Кичине лишнийрээк сактап койгонгочу. Үйдө кандай эреже менен жашайсыздар жана кандай талаптарды коесуз? Көбүнчө талаптардан особо деле эрежелери жок, бирок талаптардан тазалыкты талап кылам. Ошого жолдошум да, балдарым дагы көнгөн. Улуу балам особенно мен айтып баштаганда эле жыйнап баштайт. Ал өзү да ошого көмүп калганда, мама мындай жакшы көрөт, ошону кармаганга аракет кылат.
Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Жашоомдун өзгөрүүсүнө көп эле адамдар го. Ар бир адамдын кылык жоруктарынан же баскан турганынан, айткан сөздөрүнөн сабак алып, анан ошол жагымды өзгөрткөнгө аракет кылам да. Бирок кээ бир учурлар болот, ага мындай башы беген сыяктуу болуп кичине эметесиң, бирок ошонун үстүндө иштеп өзүң менен өзүң иштеп отуруп, анан ошого өзгөртүүгө аракет кылам да. Сиздин жеке өзүңүздүн адресиңизге эң оор катуу сөз айтылган кайсы учур болду эле? Балким мектеп учурундабы, же студент кездеби, же кичинекей кезиңизде ата энеңиз бир катуу бир сөз айткан, бир азыркыга чейин ошону эстеп турасыз да? Андайды эметсең, балким адамдар эми пендебиз да, көп эле кишилер айтып алат, бирок андайды эстеп отурсам, же аны постоянно жүрөгүмдө сактап отурсаң, анда адам чөгүп кетет го деп ойлойм да. Андай учурлар болот, бирок мен аны эстебегенге аракет кылам. Кээде менин ойлорума ошол сөздөр келет, бирок ошону үстүндө иштегенге аракет кылам да. Аны башкача ойлочу, позитив жагында ойлочу, жакшы жагын көрүп билчи деп ал сөздөрдү эстеп алып деле же угуп калсам, мындай депрессияда жүрүшүм мүмкүн. Депрессияда жүрөм, чынында эле айтканда депрессияда жүрөм, бирок ошол сөздүн үстүндө өзүм анализдеп, өзүм кайра сиңиргенге аракет кылам да. Жалгыз калганда, жөө басканда, балким үйдө балаңыз менен өзүнчө отуруп калганда нелерди ойлоносуз көбүнчө? Ар кандай ойлор эме деп коет эмеспи? Күлүк деп коет эмеспи? Ар кандай ойлор келет. Может, эмне кылганда коомду өзгөртө алам, эмне кылганда азыр ата энелерди өзгөртө алам, же өзүмдү өзгөртө алам деген сыяктуу нерселер да. Ортодогу талаш тартыштын бат чечүүнүн жолу кандай? Эки адам тең өзүнүн ошибкасын билгенде го, өзүнүн ошибкасын сознавать эткенде, бул ортодо проблема эме болот болуш керек, чечилет болуш керек. Анан ошо бири-бирине эгер пикирлерди, туура эмес пикирлерди айтса, экөө тең ошону сиңирсе дейм да. 32 жашка келдиңиз, буга чейин ким элеңиз жана азыр кимсиз? Буга чейин болгондо акылы мындай жаш деп койсок го, башкача ойлончусуң, башкача жашоого көз карашта болчусуң. Азыр болсо осознанность, уже билесиң эмне кылганда кандай артында эме турарынчы, мисалы кадам кылгандан кийин кандай ийгиликке жетпешиңден билер да. Кантип жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүүгө болот сиздин оюңузча? Максаттуу жана бактылуу, менин оюм боюнча туура пландасаң го, туура күнүмдүк жашооңду, күнүмдүк негизи эле өзүңдү туура алып жүрүп жана туура пландаганда болот болуш керек да. Өзүңүздү өнүктүрүүгө күнүнө канча убакыт бөлөсүз? Ар кандай болуп калат. Ар кандай. Но стараюсь көбүнчөсү 15 минут, 20 минутта. Андан көп деле убакыт эме болуп калат да. Эгер сиз тууралуу китеп жазылып калса, китептин аталышы кандай болмок? Китептин аталышы басып өткөн жолу, может быть. Башка вариант жок. Же кандай болгондо өзгөрүлдү деген сыяктуу да. Сиз кайсы сапаттарыңыз үчүн өзүңүздү жакшы көрүп атасыз? Өзүмдү бат унутуп калганым үчүн. Адамдар менен кантип байланыша алсак болот? Балким сиз менен бир мындай тааныш эмес бир кыз кеңеш алайын десе, сиз менен кантип байланышууга болот? Мисалы, деги эле адам менен байланышууда кандай методиканы колдонсо болот? Бул мен менен тааныша турган болсо, мен эметпейм, мындай ограничивать этпейм адамдарданчы. Өзүмдү тааныша турган болсо, ал адам менен обязательно таанышам. Адамдар ачык болуш керек деп ойлойм. Бардык адамдарды ар кандай плюсу, минусу менен кабыл алып, туура түшүнсө эле таанышып, сүйлөшүп, баарлашып кете алат болушубуз керек да. Бирок азыркы адамдар көбүнчө эми азыр жашоо эме болуп калбады, баарыбыз эле үңүрөйүп эле, негативно ойлоп эле, бирөө келип атса бул эмнеге келип атат деген сыяктуу нерселер болуп кетет да.
жана интервьюбуздун башында Москваны көрүп келдим, Алматыны көрдүм, Тараз, Шымкентти көрүп келдим дедиңиз. Ошол жакта жүрүп, анан кайра Кыргызстанга келгенде кандай өзгөрүүлөр бар экен жана ал жактагы менталитет менен биздин менталитеттин айырмачылыгы кандай экен? Мисалы Москвага барганымда ал жактан эмени байкагам, көчөлөрүндө биздикиндей чоң машиналар көп эмес да, джип жанакындай крутой машиналар көп эмес да. Ошол жагы жаккан. Орустар мындай өзүнө ыңгайлуу ошондой машиналарды айдашат жана көбүнчө тамак алганда продукт алганда деле тамакка маани беришет да. Алматыга барганда деле Алматы кыргыздар менен кичине окшош элебиз. Жакшы жашоону жакшы көрөбүз крутой машиналарды айдаганда. Бирок эгер Алматыдан эле бияка элементарно Бишкекке келгенде кичине өкүндүрүчү нерселери көп да. Анткени Алматыда жаркырап, баардык нерселер жаркырап, өздөрүндө суу чыкпаса дагы бизден суу сатып алып, энергетиканы да бизден алса дагы алардыкы жаркырап сонун болуп турат да. Бизге кирсең өңүрөйүп, көчөлөрдө шамдардын жетишпегендиги аябай өкүндүрүп кетет да. Анан ошол жактарын биз Кыргызстанга алып, мындай алардын плюс жактарын алсак, биз деле өнүкмөк болушубуз керек дейм да. Сизди бир жыл ичинде эмнелерди күтсөк болот жана кандай пландардын үстүндө азыр басып келатасыз? Азыр ошо ата-энелер мектеби үстүндө иштеп жатабыз. Ошол проектини ишке ашырып, дагы көптөгөн ата-энелер, Кыргызстандын ата-энелерин өзгөртсөк, бул чоң эме болот болуш керек да. Азыркы план пока ошол болуп атат да.